туристтерге көп жагат экен ушул биздики. Жайкы эс алуу аябай жакшы өтүп атат Ысык көлдө, Ыстык тергесинде. Группалаштарыбыз менен келдик. Бронхага абдан жакшы да. Ошондо Салина шахта бар. Алла Тағаланың Кыргызстанга берген сыйы. Аптаптуу ысык башталар менен эле баарыбыз көлгө шашсак керек. Бул жылы дагы ысык көлгө келген эс алуучулардын саны арбын. Ал эми биз дагы эс алуу үчүн Марко Поло пансионатын тандап алдык. Деги эле эс алуучулар бул жактагы тейлөөгө канаттанабы жана алардын маанайы кандай? Чогуу биргеликте көрөлү. Саламатсызбы? Алгач эле суроо мындай болсун. Марко Поло пансионатына келгендердин саны кандай болуп жатат учурда? Бизге Марко Полога келгендердин саны азыр сезон жаңыдан башталып жатканга стабильный, абдан жакшы болуп жатат. Буюрса быйыл сезонда жакшы болот деген үмүттөбүз. Көп учурда Казакстандан, Россиядан келет бизге. Бизде аба ырайы жакшы болгондуктан жана биздин турган ордубуз абдан жакшы жер, ичи дагы абдан жакшы, бактарактар менен курчалган, таза аба ырайыбыз дагы абдан жакшы, салкын дегендей. Ошол туристтерге көп жагат экен ушул биздики. Бактарактарыбызчы, теректер, ёлкалар дегендей, бронха менен ооругандарга абдан көп жардам тийгизет экен да. Ошолорго кызыгып абдан көп келишет да. Казакстандан, анан Россиядан көп келет деп айтып калбадыңызбы? Анан алар баягы келгенде дагы алардан сурап каласыздар да, эмнеси жакты, алар дагы айтып берсе керек. Албетте сурайбыз. Биздин эмнеге бизди тандадыңыз, эмнеге бизге келдиңиз деп сураганда, алар айтышат да, ушул көп убакта ушул биздин курчап турган бактарактарды айтышат да. Потому что көп жерлерде мындай коз, жашыл болуп эме курчалып турган эмелер жок да, аллея деген сыяктуу нерселерчи. Анан ошол көп учурда ошолорго кызыгып келишет да. Анан өзүңүз айтып кеткендей, абасы дагы салкын. Да, ооба. Биз эмеге северге, Чолпон Ата, Бозтереге салыштырмалуу бизде Южный беректе абдан салкын, суусу таза, тайыз, кичинекей балдарга дагы, чоңдорго дагы ыңгайлуу, абдан ыңгайлуу да. Ошондуктан көптөр бизди тандашат. Жакшы. Ыңгайлуу деп калбадыңызбы? Шарттары боюнча дагы айтып берсеңиз бизге кененирээк. Анткени биздин көрүүчүлөрүбүз дагы азыр мына жай мезгили болуп, баягы эс алуучу жерлерди карап турган учурда, анан сиз дагы шарттар боюнча айтып кетсеңиз. Албетте. Бизде шарттарын айта кетсек, бул жерде бизде көп имараттар бар. Мисалы, корпустарды алсак, корпуста бизде 3 этаж бар. 3 этажда ар кандай категориядагы номерлер бар. Эконом класста стандарт, стандарт плюс, премиум деген номерлерибиз бар. Ар бир адамга ыңгайлуу, чөнтөккө да ыңгайлуу дегендей. Ала кетсек, баштапкы баа 3000 сомдон киши башына да, 3000 сомдон 4000 сомго чейин. Ичинде 3 мол тамагы бар, завтрак, обед, ужин. Салиная шахта бар. Салиная шахта абдан сонун, дем алса бронхага абдан жакшы да. Ошондо Салиная шахта бар, бассейн бар ичинде. Если балдарыңыздар болсо, детский комната бар. Балдарга абдан ыңгайлуу. Ошондой. Анан ошо ден соолукка дагы демек пайдасы тиет экен да. Албетте. Ошолорго дагы шарттар каралган. Ооба, каралган. Массажды айта кетсек, бизде дагы массаждын көп түрлөрү жасалат. Мисалы ала кетсек эле грозолечебница, баткак менен дарылайт да. Еще кедровая бочка абдан көп адамдарга жардам берет. Ошолор менен келип бизден пайдаланышса, абдан ден соолукка пайдалуу. Анан бааларына да токтолуп кетпедиңизби? Киши башына 3000ден 4000 сомго чейин. Күнүнө бир кишиге. Анан ошол баягы массаж жасалат, башка нерселери кылынат деп атпайсызбы? Ошолор ошол акчанын ичиндеби же ошол боюнча да айтып кетсеңиз? 3000 сомдон 4000 сомго чейинки акчанын ичинде просто эмеле бар. Жатаканасы, 3 мал тамагы, Салиная шахта эле бар. Андан сырткары массажга кошумча акча төлөп калыш керек да. Массажга биз ичине кошо албайбыз. Ал отдельный труд, ошондуктан аны киргизе албайбыз. Кыргыздар дагы көп эле келет да негизи. Чети-өгүздө жайгашыптыр. Ооба, кыргыздар деле келет, бирок туристтерге салыштырмалуу кыргыздардын көлөмү азыраак да. Балким азыр билбей жатышат да, биздин берүүдө билип
билик, балким келип калышабы. Кыргыздар келет, көбүнчө бизге шерин өткөргөнү келишет. Бизде бул юрта бар, таверна бар да. Демек жанагындай чакан тойлорду да чакан тойлорду, шеринелерди өткөргөндө бияка келсек, биз ушакта обслуживание менен тейлеп, бардыгын тең камдап өткөрүп бере алабыз да. Кошумчалай кетсек, башка пансионаттардан айырмаланып, бул биздин пансионатта конференц залдар бар. 2 конференц зал бар. Бирөөсү Азия, бирөөсү Европа. Экөөнүн аты эле айтып тургандай, Азия бул бизде малый зал, а Европа большой зал. Марафондорду, конференцияларды, иш-чараларды ошол жактан өтсө абдан сонун. Ошондой эле бул бизде бассейнибиз дагы бар деп жогоруда айтып кеттик. Шарттары да. Бул жерде киши башына 250 сомдон төлөнөт. Эгерде эс алуучу болуп келсеңиздер, башынан аягына чейин, мисалы бир жумага келсек, 500 сом төлөп, абонемент алып, келгенден кеткенге каалашынча түшөрсө болот да. Ошондой эле номерлерибизден да кошумчалай кетейин. Бул жерде бизде таунхаус, домиктер деген номерлерибиз бар. Ал номерлерге киши башына эмес, за номер алынат да, номердин өзүнө элечи. Мисалы, ал жака 4 кишини киргизе алабыз. 4 кишиге биригип 10 000 сомдон 20 000 сомго чейинки баалардын аралыгында болот да. Ошондой номерлерди алсак дагы киши башына караганда выгодныйраак болот да. Ошол жерин дагы камтып коюш керек да. Жакшы. Көбүнчө туристтер ошентип алышса керек. Большой мындай үй бүлөлөр, көп четтен келгендер, ошондой биз өзүнчө жашабайбыз, биргеликте болушубуз керек дегендер ошондой үйлөрдү алышат да. Чогуу болобуз деп. Ошондой. Жакшы. Демек, бардык эс алуучуларды ушул пансионатка чакырабыз. Келип, эс алып, жакшы маанайда эс алып кетиңиздер. Мы приехали сюда с Казахстана, с города Астаны. Приехали в мой день рождения. Мен Казакстандын Астана шаарынан келдим. Туулган күнүмдү Ысык көлдөн өткөрүп жатканыма кубанычтамын. Бул эс алуучу жайдын кызматкерлери мени өзгөчө тосуп алды. Музыканын коштоосунда стол даярдап, туулган күнүм менен куттукташканы мен үчүн өтө чоң белек болду. Чындыгында күткөн эмес элем. Ошондой эле мага жакканы айлана жашыл, гүлгө курчалган жана суусу таза экен. Айтор келип эс алгандар өкүнбөсө керек. Саламатсыздарбы, мен азыр Ош жергесинен келдик. Быйылкы жайкы эс алуу аябай жакшы өтүп атат Ысык көлдө, Ысык жергесинде. Группалаштарыбыз менен келдик. Оштон аябай ысыкбыз. Азыр болсо бул жакта эс алып жакшы. Эс алуу жакшы өтүп атат. Канча күнгө келдиңер? 2-3 күнгө келдик. Группалаш досторубуз бул жакта сыйлап, эс алуу жакшы өтүп атат. Эмне үчүн ушул пансионатты тандап алдыңар? Жагып атабы бул пансионат? Бул жакка жагып атат. Тейлөөсү баары жакшы экен? Тейлөөсү да жакшы. Сулар да таза, абасы таза. Элдер дагы жакшы эле, өтө көп эмес. Ал эми кереметтүү Ысык көлүбүзгө атайын Жалал Абадтан келген биздин кабарчыбыз Нуриза дагы жанымда турат. Азыр Нуриза кандай эс алып жатат? Чогуу билели? Эс алуу кандай өтүп жатат? Жагып атабы? Аябай, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз атайын Жалал Абадтан келип калдык, көлгө эс алган. Негизи көлгө жыл сайын эле келип турабыз. Бирок мындай жана шартка байланыштуу кесиптештер менен эс алуу быйылкыга буйруган экен. Нуризанын өзүңүздөр көргөндөй маанайы өтө сонун. Чындыгында кесиптештер болуп сонун эс алып атабыз. Анан Нуриза, мисалы, жыл сайын келем деп калдың. Буга чейин башка жактарга да баргансың да. Анан могул Марко Поло пансионаты сага жагып атабы негизи? Ооба, негизи жыл сайын кереметтүү көлүбүзгө келебиз. Өзгөчө ысыкта. Марко Поло эс алуу жайы аябай ыңгайлуу экен. Шарттары, конокторго болгон өзгөчө кыздарынын мамилелери бизде көбүнчө көрүүчүлөрдөн дагы наразычылыктар болбойбу бизге? Негедир жакшы мамиле кылышпайт конокторго деп, именно бизде салып аткан пансионатта кыздары да өзгөчө жакшы мамиле кылат экен. Иштери, жатаканалары аябай таза экен. Ушундай шартты уюштуруп берип аткан жетекчилигибизге дагы рахмат. Жалпыңарды дал ушул жетөөбүзгө келсеңер, ушул пансионатка келип эс алышыңарга
алууга чакырабыз. Биз да буйруса мындан ары да келип туралы, манайыбызда өзгөчө сонун. Жакшы эс алып атабыз, алдыда да кызыктар менен бөлүшөлү. Кесиптешим сезимге да рахмат. Ушундай иш учурунда биз эс алып атсак, бул ишти да эс алууда чоголуп кетип атат. Анда жалпы биздин көрүүчүлөрүбүздү кереметтүү ысык көлүбүзгө чакырабыз. Марко Поло пансионатынын дагы бир өзгөчөлүгү көл жээгинде ушундай сонун бир бассейн жайгашкан. Өзүңүздөр көргөндөй бул жактагы келген эс алуучулардын маанайы сонун. Анда эмесе аларды дагы сөзгө тарталы. Ассаламу алейкум, кыргыз агайындар. Біз мынау сіздерге Қазақстаннан, Қазақстанның Шымкент қаласынан келдік. 18 адам болып келдік. Оның ішінде менің жұбайым, балдарым, қыздарым, немерелерім барлығы келдік. Біз осы Қырғызстанның ыстық көліндегі осымен 8-ші рет демалып жатырмыз. Бірақ соның ішіндегі мына Марко Поло, Южный берег дейді ғой, Марко Полоға бірінші рет келіп жатырмыз. Өте қатты ұнады, керемет барлығы. Мынау енді Алла тағаланың берген, Қырғызстанға берген сыйы. Сонда менде өтініш, осылай сақтаңыздар. Осының бәрі халық үшін, осының бәрі халықтың денсаулығы үшін. Мынаны қараңыздар, керемет бассейн. Бұның ішінде минеральный су бар, бұның құрамында кремний бар. Ол мына балдарға денсаулығы өте керемет. Міне осылай жақсылап істей берсеңіздер, біздің поток туристер Қазақстаннан да барлық мынау шетелдерде көп адам келеді. Еғұрлым адамдардың көп келгені мына Қырғызстанға жақсы, сіздерге инвестиция құйылады. Өте жақсы. Бұл жерде условия жақ керемет. Керемет, тамағы да керемет жақсы. Мынаның өзі жемшужина берег дейміз ғой, мына теңіздің өзі бұл Алла тағаланың Қырғызстанға берген сыйы. Мынау енді біз қазақ қырғыз бір туған дейді. Мен осы неге айтып отқаным, біз қазір мынау бұқаралық ақпарат құралдары дейміз ғой, СМИ-де көріп жатырмыз. Сіздердің президенттеріңіз Жапаров мырза өте керемет. Мына сіздердің мына ел үшін үлкен ерен қызмет етіп жатыр. Құда қаласа о кісіде біз табыс тілейміз. Самый главный тыныштық болсын. Ысык суусу камтылган Марко Поло пансионатын сиздерге сунуштайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй бардык шарттары камтылган. Бардык эс алуучуларга жакшы маанай каалайбыз. Жайкы эс алууңуздар сонун улансын.